Достор, дал ушул сиздер көрүп турган жер 12 жыл сойкукана болуп иштеп турган. Аллахтын каалоосу менен азыр дал ушул здания дейбизби, дал ушул үй дейбизби, азыр мектеп жана медресе болгону турат. Ушундай сиздердей жакшы, берешен, кайдыгер карабаган адамдардын колдоосу менен буюрса ушул здания азыр алынган, сатылып алынган. Болгону ички бир аз жасалгалуу жумуштары бар. Ошол иштерге буюрса берешен колунда бар байкелерибизден, агаларыбыздан ушул берекелүү Рамазан айында ушундай берекелүү жерге, жакшы адамдарды тарбиялап чыгара турган жерге зекетиңиздерди, садакаңыздарды дал ушул жерге берүүнү сунуш айтып элек. Достор, дагы айта кетүүнүзсө, бул жер буюрса мектеп программасындагы медресе болот. Жана бул жерге атайын бүткүл республика боюнча тандоо жүрүп, жетим, колунда жок балдарды бекер окутуу жактары да каралган. Ушул жерди уюштурган, ушул жерди сатып алган инсандардан Аллах таала ыраазы болсун. Чындыгында бул жер аябай чоң жер экен. Бул жакта дагы көрсөңүздөр болот, бул жакта дагы өзүнчө ушундай зданиялар бар. Бул жерде убагында ошол денесин саткан сойкулар ушундай эс алып ушул жерде баняда отурган болсо, буюрса эми бул жерде ушул Куран үйрөтөм, дин үйрөнөм, илим үйрөнөм деген бир жакшы балдарга ушул банясы да бар. Ушул здания буюрса кызмат кылат, достор. Андыктан кайдыгер карабаңыздар, караңыздар кандай сонун шарттары менен ушундай сонун жер экен. Бул жер дагы жөндөн жөн келген жок. 12 жылдык ушундай бир жаман жолго иштелген. Эми буюрса мындан бул жака Аллахтын жолунда ушундай бир жакшы илим билим таратайын деген кызматты кылат буюрса. Жок дегенде ушул видеону бир бөлүшүп, статустарыңыздарга коюп таратып берсеңиздер да биз үчүн өтө чоң жардам кылган болсо, анткени себепчи болгон ошол ишти кылган менен барабар дейт. Достор, аягында айта кетчү нерсе, ушул жерге кайдыгер карабай, ушул астында көрсөтүлгөн М-банк, Visa, Сбербанк карталарына колуңуздардан келишинче каражат которсоңуздар болот. Аллах таалам баарыңыздардын кылган кайрымдуулугуңуздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.